Мурда 10-20 чейин көрсөткүчтөр оору жуктуруп алгандар катталса, азыр 10 эсеге көбөйүп, бүгүнкү 163 оорулуу катталды. Bir sutka içinde tilekке karşı koronavirus infeksiyasından bir beytap kaza oldu. Kırgız Türk oorukанасынан 1964 жылкы туылған бейтап оорунун бүт аракеттердин жыйынтыгына карабай кече биологиялык өлүмгө каза болду. Жалпысынан республика боюнча 41 учур катталды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен Саламаттык сактоо министрлигинин атынан ушул бейтаптын туугандарына көңүл айтам. Кайрат кылыңыздар. 2020 жылдын 23 июнуна карата COVID-19 вирусуна чалдыккандардын саны: Бишкек 94, Чүй облусу 22, Ош шаары 16, Ош облусу 9, Баткен облусу 1, Жалал-Абад облусу 13, Талас облусу 1, Нарын облусу 7. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 3519га жетти. Анын ичинен 554 бейтап айыгып чыгып, 41 киши каза тапты. Кийинки кездери мамлекеттик мекемелерде илдетти жугузган кызматкерлер көбөйүп, алардын саны барган сайын өсүүдө. Иштөө тартиби аралыктан өтүп жатат, дезинфекция иштери жүргүзүлүүдө. Калк массалык түрдө көчөгө чыгып, эрежени сактоону эстен чыгарышты. Анткени эркиндик бергенден кийин ооруга ишенбегендер көбөйдү. Бул учурда мамлекеттик кызматкерлер удаа жуктурган учур катталды. Алгач оору чыңалып атканда Бишкек шаарынын мэри жана аппарат кызматкерлеринен коронавирус чыкты. Алар аралыктан иштөөгө өттү. Шаардын мэринен чыкты, уюштуруу бөлүм башчысынан, анан башкы бухгалтерден. Башкы бухгалтер бирок үйүндө отпускада болчу. Биздин Ленин район акимиятынан да чыкты, башка службаларыбыздан чыгып калды. Азыр мындай. Эми биздин мамлекеттик кызматкерлердин элдин баары ойлойт, булар жыргап атат, тигинтип атат. Булар жашоосу жыргал. Ар бир кабинетте тыгылып 7-ден 8-ден киши отурат мэрияда. Ошону баарын үйүнө кетирдим. Азыр ар бир кабинетте бирден эле киши отуруп иштетип атам. Бирок алар үйүндө удаленно иштеп атышат да. Бүткүл акимияттардагы аппаратты удаленно иштетип атабыз, службалардагылар удаленно иштеп атат. Мына бүгүн мен мэрияны жаптым 7 күнгө, эндиги 1-күнгө чейин. Эч кимди кабыл албайбыз. Телефон менен, интернет менен иштейбиз. Бардык службалар менен бизде цифровизация коюлган. Камера менен иштеп атабыз. Илдет эч кимди иргебейт, статусуна карабайт, болгону сактануу зарыл. Бул учурда коронавирус оорусу жогорку кеңешке чейин жетти. Жогорку кеңештин 2 депутаты 3 аппарат кызматкерлеринен коронавирустун белгилери аныкталды жана ошондой ак үй дезинфекция иштери жүргүзүлдү. Эл өкүлү Бейшеналы Нурдинов андан соң Бакыт Төрөбаевден илдет аныкталганы кабарланды. Жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибраим Нуракун уулунан да илдет аныкталды. Учурда ооруканада жатат. Өз абалы боюнча социалдык тармактарда бөлүшүп турган кызматкер алгач деми кыстыгып, дем алуусу начарлаган, дарылаган соң абалы турукташып калганын билдирген. Айтып атышат, баары жакшы. Жалпы жонунан маанай жакшы. Температура жок. Анан кийин бул жерде карагандар да жакшы, докторлор күнү түнү келип атат. Бардыңыздарга ден соолугуңуздарды бекем сактоого чакырамын. Бул эми жөнөкөй эле грипп сыяктуу оору экен. Жана кадимкидей эле грипп сыяктуу. Мен мурда мисалы грипп болгондо ушундай жөтөлүп калчу элем. Ошол жөтөлүм кармап атат. Бала кезде ошол бронхаларыма сук тийип калган, ошол мурдагы оорулар козголот окшойт. Анан кийин эң негизгиси ошол жакындарыбызды, балдарыбызды, карыяларыбызды ошолорду сактайлы, иммунитети төмөн адамдарыбызды сактайлы, ошолорго кам көрөлү.